Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы бүгін 24 август 2023 жыл. Мен сіздерге Бишкек шаары Ақ-өргө қонышынан бір сатылушы үй көргөзмөк үчүн биринчи жолу баруу жолу үчүндө. Азыр мен турган жер Барып Алыкулов көчөсүнүн жээги жана Бекет көчөсүнүн башталышында турам туғандар. Сіздер эгер Киркановскойдон чыгып келсаңыздар, сол тараптан мынакей автомойканы көрөсүздөр, ошондон кийин келе мынакей көчө менен кирсеңиздер, сатылуучу үй үйдүн тышкы тарабында продай дом деп жазылып турат. Дареги Бекет көчөсү биринчи даректе жайгашкан. Анан бул көчөдөн тугандар 200 маршрутка, 185-192 жана башка маршруткалар шаардын буш-бушуна жүрөт. Бир аз да өйдө карай жүрсөңүздөр, Лушухина, андан кийин Гагарина көчөлөрү болуп калат тугандар. Ал жактан да сол тура маршруткалар менен шаардын буш-бушуна бара аласыздар. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей үйүбүз деле ушул жерден көрүнүп эле турат. Мынакей тугандар, Барып Алыкуловдон кирсеңиздер эле мынакей продай дом деп Берекет көчөсүнүн биринчи эле үйү көрүнүп турат. Дареги деле Бекет көчөсү биринчи дарек мынакей. Эң эле батыш чек ара мынакей бул жактан башталат тугандар. Эң эле чыгыш чек арасы бул жактагы могу Изгородко чейин. Жалпысынан жердин аянты тугандар 6 соток, документтер боюнча кызыл китеби, техпаспорту баары колунда экен. Анан дагы айта кетчү нерсе, природный газ, центральный канализациялар бар, электр энергиясы, суусу бар экен. Анан жолдор өтө кеңдик жана шебен төшөлгөн. Бул жак менен сиздер ар жакта көчөгө чыга аласыздар. Бул жактан Барып Алыкулов, өйдө карай жүрсөңүздөр, Лушухина, андан ары Гагарина болуп кетет тугандар. Ак-өргө Бекет көчөсү биринчи дарек. Андан ары так. Эми коросуна кирип калган маалыматты берейин тугандар. Арт тарабында эле мынакей мондай изгороддор, мондай бош жери. Бул мынакей коросу. Бул жакта тугандар оң тарабыңыздагы үйүбүз 100 квадрат метр, стенасы кирпич. Сол тарапта болсо катарынан складдар, сарай бар. Эң төрүндө бош жерлери, бактары бар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм тугандар. Биринчи болуп силерге азыр чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Отопление, паровое отопление, мынакей бул жакта котел менен жылы. Үйдүн ички тарабынан да, сырт тарабынан да могу жерден кирип чыга аласыздар тугандар. Бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги көртансада темирден болгон эшик. Андан ары түз кирсек тугандар, мынакей прихожка. Ал жерден түз кирсек коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз тугандар. Оң тарафта мынакей катарынан 2 бөлмө. Өкөтүң балдар бөлмөсү окшойт азыркы учурда тугандар. Мынакей. Андан ары түз жүрсөк бул жерде мынакей душ, ажаткандар, раковина орнотулуп, суу чыгарылган, кир жууган машина ушул жерде орнотулуптур тугандар. Так, андан ары сол тарапка кирсек бир мындай холл дейбиз, ушундай бир бөлмө. Батыш тарабынан терезе, полдору ламинат, отоплениянын чугунай батареялар орнотулган. Мынакей. Бул жакта кухня. Көрүп кухондай мебелдер, газовый электрический плита, раковина орнотулуп, суу чыгарылган, түштүгүнөн батышынан терезелер орнотулуптур жана ушул жерден сол тарапка кирсек спальный бөлмө, түз кирсек отопление котел жайгашкан. Биринчи жолу силерге спальный бөлмөнү көргөзөйүн. Мынакей бул спальный бөлмөсүнүн көрүнүшү, чыгыш тарабынан терезе, көрүп ремонт. Мынакей. Бул жерде жана айткандай отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Газ деле киргизилиптир, газ котел деле кое алсаңыздар болот экен. Эми коросуна чыгып калган маалыматты сиздерге бир чекеден берейин тугандар. Андан ары мен кайра сатылып үйдүн коросундамын тугандар. Эми сиздерге бул жактагы сарайларды көргөзөйүн. Экөө экен мондайдын катарынан мынакей. Азыркы учурда инструмент сакташат тугандар. Көрүп турасыздар. Так, андан ары бул жагында банясы. Так. Отопление котелуна сырткы тараптан кирип чыкканга эшиги, дагы бир сарай. Бул жакта жүзүм жана башка бактар, тротуарлар тугандар мынакей. Негизинен Ак-өргө конушу тугандар жакшы тынч конуштардын бири. Так, Бишкек шаарына Ленин районуна караштуу болуш керек. Мына бул yüzүн түштүк тарабынан көрүнүш жана бул жакта дагы эмне салсаңыздар же жер жемиш бак кылсаңыздар кенен жерлери. Азыркы учурда эле слива, жүзүм, черешня ушундай бактары бар экен. Үйдүн тышкы тарабындагы жактан бул жакта жайгашкан, бул жакка чейин тротуар. Бул жакта дагы мондай бир навес тугандар. Чегалар көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Жана ушундай 6 соток жер участок, кызыл китеби колунда, техпаспорттору деле бар экен тугандар. Бул үйдүн баасы
Так. 72 000 доллар сұрап тұр иелері. Анан да сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга эсетелдеп калтыраңыз, аны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес эместермен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.